Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Ден соолугуңуз начарлай баштаганда биринчи кезекте дарыгерге жолугуп, ал сунуштаган текшерүүлөрдөн өтүү аркылуу өзүбүздөгү көйгөйлөрдү албетте аныктай алабыз. Бирок биздин ден соолугубуздун абалын өз алдыбызча дагы бир аз байкоо жүргүзүү менен аныктасак болот. Ал үчүн бизге биринчи кезекте жардам бере турган нерсе бул терибиздин абалы. Анткени ал бардык ичтеги болуп аткан нерселерди көрсөтүп берип турат. Көпчүлүк айымдар терисинде болуп аткан өзгөрүүлөргө мүмкүн болушунча сырттан таасир этүү аркылуу аны жакшылаганга аракет кылышат. Чындыгында көйгөй ичте болгон болсо, сиз сырттан канчалык көп таасир эткенин аракет кылбаң, эч нерсе өзгөрбөйт, убактылуу гана жакшынакай көрүнүшүңүз мүмкүн. Бирок чыныгы көйгөйдү жок кылчу болсок, теринин абалы дагы жакшынакай болуп өзгөрөт. Эми теринин абалына карап кантип өзүбүзгө өзүбүз диагноз кое алабыз? Эгерде теринин өңү саргайып, карайып кеткен болсо, бул сиздин бооруңузда көйгөй бар дегенин билдирет, болгондо дагы өтө олуттуу көйгөй. Эгерде жүзүңүз кубарып калган болсо, өзүңүз дагы жакшы билесиз, бул аз кандуулуктун белгисин билдирет. Анан эгерде өңүңүз бир аз көгөргөнсүп, анан дагы ишип калган болсо, анда жүрөк менен байланыштуу көйгөйүңүз болушу толук ыктымал. Анан эгерде көзүбүздүн астында эшик пайда болуп калган болсо, биз биринчи кезекте бөйрөктө маселе бар деп айтабыз. Албетте бул туура, ошону менен бирге эле ал зат алмашуунун начар болуп атканын дагы билдирет. Анан жүздөгү түшкөн тырыштардан улам дагы биз өзүбүзгө өз диагноз койсок болот. Мисалы, маңдайыңызга тырыштар түшкөн болсо, мына ушул жерге тырыштар түшкөн болсо, демек ички эчегиңизде кандайдыр бир көйгөй болушу мүмкүн. Анан ооздун айланасында кандайдыр бир тырыштар, кандайдыр начар өзгөрүүлөр болгон болсо, демек жоон эчегиңизде кандайдыр бир көйгөй болушу толук ыктымал. Анан жүзгө чыккан, териге чыккан ар кандай жагымсыз, кычыштырчу нерселердин көп болушу дагы биздеги зат алмашуунун начар болуп атышын, ошол катары диабет менен жабыркап калган болушуңуз дагы мүмкүн экендигин билдирет. Ошону менен бирге эле бул аллергияга окшош нерселер боордо дагы көйгөй бар экендигин билдирет. Албетте тагыраак диагноз коюш үчүн дарыгерге барууга туура келет. Эми муну менен сиздерге эмнени айткым келет? Адам өзүндөгү болуп аткан нерселерди биринчи кезекте өзү дагы аныктай алат. Кантип? Эгер ал өзүнүн ден соолугуна терс таасир эте турган нерселерди көбүрөөк колдонуп жүргөн болсо, ал сөзсүз түрдө терисинен, өңүнөн билдирип калат. Анан эстеп көрүшүңүз керек болот. Зыяндуу болгон адаттарды канчалык деңгээлде сиз таштай алдыңыз же болбосо дагы деле колдонуп жүрөсүз. Эгер ошол нерселерди дагы деле өзүңүздүн напсиңиздин каалашынча аткарып жүргөн болсоңуз, ден соолугуңуздун начар болушу деле өзүңүздүн көз каранды болгонун биле аласыздар. Кандай терс адаттар ден соолуктун абалын начарлатат жана териде бул нерселерди көрсөтөт? Биринчи кезекте эң организм үчүн уулуу, зыяндуу болгон нерсе албетте спирт. Аны эми дээрлик көпчүлүгүбүз колдонбой калдык, бирок бир айда бир жолу колдонгон болсоңуз деле ал организмди бир кыйла уулап, ошону менен бирге жабыркатат. Анан тамеки деле сөзсүз түрдө организмди бир кыйла уулап, күн сайын колдонуп жүргөнүңүз үчүн көптөгөн терс натыйжаларга алып барат. Муну билип эле жүрөсүздөр. Бирок ушул экөөсү эле болуп сизде, анан башка терс адатыңыз болбогондо, балким ден соолугуңуз жакшы бойдон эле калмак. Бирок сиз муну менен эле чектелип калбайсыз. Дагы да көп зыяндуу адаттарыңыз бар. Мисалы, тамактанууга байланыштуу туура эмес аракеттер. Буга чейин сиздерге жакын күндөрдө биздин ден соолугубуздун абалы оозубузга байланыштуу экендигин айтып кеткен элем. Ооздон эмне кирген болсо, ал биздин ошол денебизде байкатат. Мисалы, кимдин курсагы чоң болсо, демек ал эми балким туура эле түшүнсө жакшы болот. Өтө көп жеген адам деп түшүнсөңүз болот. Эч убакта мен аз жеп ушинтип ичим чыгып калды деп айта албайсыз. Бул биринчи кезекте сиздин эми ачкөздүк катары каралыш керек албетте. Ачкөңүздүн улам пайда болгон көйгөй. Эгерде ушул адатты убагында жеңгениңизде курсагыңыз чыкмак эмес. Анан
Тамак аштар эки түрдүү болот. Негизи баары эле бизге энергия берет, бирок энергия бериши менен бирге эле кээ бир азыктар өзүнүн ашыкча зыяндарын тийгизип кетет. Ал эми кээ бир азыктар болсо бизге энергия дагы берет и терс таасир тийгизбейт. Ошондуктан биз бизге энергия бере турган и терс таасир этпей турган азыктарды көбүрөөк колдонсок зор болмок. Андай азыктар баарыңыздарга эле маалым. Биринчи кезекте ал жер жемиштер, ал жашылчалар, анан дагы малдын эти, балык, тоок, буларды сиздерге буга чейин көп эле сунуштап келгенмин. Жаңгактар, эгерде аллергияңыз эле болбосо, ушулардын баары сиз үчүн өтө пайдалуу болгон азыктар катары эсептелинет. Аларды мүмкүн болушунча көбүрөөк колдоно бериш керек. Калган топтогу азыктар сиздин ден соолугуңузга терс таасир тийүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Андыктан ошол сизге оң гана таасир эте турган азыктарды көбүрөөк колдонуңуз, ошолордон тамак кылып жеңиз. Анан тамактанууга байланыштуу дагы бир маанилүү нерсени айтып койгум келет. Мисалы сиз зыяндуу болгон азыкты жеген тагдырда деле аны өтө аз өлчөмдө жеген болсоңуз жана аны муктаж болгон учурда гана жеген болсоңуз, чындыгында бул сизге зыян таасир этпейт. Бирок буга биз көп учурда жөндөмдүү боло бербейбиз. Мисалы азыр өтө ачка болдуңуз дейли, анан жегенге шириндиктен башка эч нерсе жок болсо, ошону менен тоюнсаңыз болот, бирок өтө аз өлчөмдө жеш керек болот. Ошондо ал сизге терс таасир этпейт, кайра энергия берет. Анан ошону жегенден кийин көбүрөөк убакытка чейин, чукур дегенде 4-5 саат эчтеке жебей жүргөн болсоңуз, анда анын зыянын байкабайсыздар деле. Айткым келгени, эгер зыяндуу деп эсептелген азыктарды деле колдонсок, бирок аны өтө аз өлчөмдө керек учурда колдончу болсок, жана бизге пайдасы тийиши мүмкүн болгон азыктарды кошо колдонбой, ошол зыяндуу деп эсептелген азыктын өзүн гана жеген болсоңуздар, анан аны жегенден кийин бир канча саат ачка жүрчү болсоңуз, ал сизге терс таасир этпейт, пайдасын сөзсүз түрдө тийгизет. Анан эгерде сиз чала уктай турган болсоңуз дагы, бул териңизде өзүн көрсөтөт, жүзүңүздө тырыштарды тез эле пайда кылып коет. И уйкунун жетишсиздиги диабет оорусуна дагы алып барат. Андыктан мүмкүн болушунча жетиштүү өлчөмдө уктаганга аракет кылыңыздар. Анткени биз уйкудан убакытты үнөмдөп калабыз дегенибиз менен күндүзү деле маанилүү иштерди аз кылышыбыз мүмкүн. Андыктан убакытты керектүү болгон нерселерге арнап, анан укташ керек болгон учурда эң кеми 6 саат уктап туруш керек күнүнө. Бул сиз үчүн өтө жакшы. Анан чукур дегенде бир жумада бир жолу 8 саат уктап койсоңуздар, тери үчүн и ден соолугуңуз үчүн өтө пайдалуу болот. Анан дагы кошумчам, терибизге чыгып кеткен ар кандай нерселер, мисалы кээ бир адамдардын колдору кызарып кеткен болот, дөмпөйүп ишип кеткен болот. Булар эмнени билдирет? Булар биздин организмде жыйналып калган бардык улуу нерселердин кайсы тарапка барышын билбей териге чыкканын билдирет. Андыктан сиз балким мочевой кислотадан же болбосо ашыкча канттан организмди жабыркатып, ошолорду териңизге чыгышына дагы себепчи болуп калгансыз. Алардан арылыш үчүн биринчи кезекте өйдөдө айтылган сунуштарды аткарыш керек. Зыяндуу болгон адаттарды таптакыр чыгарып салып, и азыктарды дагы туура колдонгондо оозго керегинче керектүү убакта түшүргөнү. Тоюнуш үчүн эмес, организмди энергия менен байытыш үчүн азыктанган аракет кылыш керек. Бул материалым бир аз чачыранды болуп калды, бирок кайра уга турган болсоңуздар, балким кандайдыр бир туура жыйынтык чыгара аласыздар. Андыктан кайра угуп көрүүнү сунуштайм. Анан кээ бир жерлерин балким жазып алсаңыздар дагы өтө зор болот. Андыктан ушул нерсени аткарыңыздар. Маалымат сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо колдоп коюңуздар.